кайда барба процент. Мейли дүкөндөргө бар, мейли банктарга бар, бардыгы процент менен. Жада калса биздин окуу деңгээлибиздин өсүшү да төмөндөшү дагы баары процент менен көрсөтүлөт. Эмне үчүн процентти колдонушат? Эмне үчүн жөн гана сандарды колдонушкан эмес? Биздин жашообузду оорлотуп, эмне үчүн процентти чыгарды деген көбүнчө окуучулардын суроосу туулат. Биз бул суроого жооп берүү үчүн мына бүгүнкү сабакты арнайбыз. Эми байкасак, биз Play Market же болбосо App Store дүкөндөрүнөн кандайдыр бир оюн көчүрөлү деп чечтик. Ал оюн болсо 1300 файлдан турат дейли. Демек, канча бир убакыт өткөндөн кийин канча бир файл биздин телефонубузга көчкөн болот, туурабы? Мына ошону көрсөтүштүн эки жолу бар. Биринчиси жөн гана математикалык жолдору, сандар менен, экинчиси процент менен. Демек, биринчисин карайлы. Демек, бизде 1300 файл болсун дейли. Канча бир убакыт өттү, анан телефонуңузга мынтип көрсөтөт. 1300 файлдан сизге 95 файл көчтү деп. Ал эми экинчиси жөн гана процент 15% көчтү деп көрсөтөт. Демек, 100%-тин 15%-и сиздин телефонуңузга көчтү, да 75%-и калды дейт. Демек, кайсынысы оңой болот? Бизге процентти же болбосо жөн гана сандар мененби? Албетте, процент менен оңоюраак сезилет бизге. Демек, математиктер бизге процентти оорлотуш үчүн эмес, тескерисинче жашообузду жеңилдетиш үчүн ойлоп чыгарышыптыр. Аны эмесе, бул процентти биз изилдеп баштайлы. Процент изилдөөдөн мурда биз процент эмнени түшүндүрөт жана каяктан келгенин билип алалы. Бул ашыкча билим биз үчүн эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Демек, процент бул деген герман тилдеринен келген, немис тилинде процент, англис тилинде percent. Баары эле мааниси бир. Бул цент менен төлөйм түшүндүрөт. Демек, кыргызча эквиваленти тыйын, 1 тыйын деген түшүндүрөт. Демек, 1 сомдо канча тыйын бар эле? 1 сомдо 100 тыйын бар. Ошол 100дөн 1 менен төлөйм деген түшүндүрөт. 100 тыйындын 1 тыйыны менен төлөйм деген түшүндүрөт. Демек, 1% 100дөн 1ге барабар. Же болбосо башкача айтканда 0,100дөн 1ге барабар. Ал эми калганын биз өзүбүздүн сүйүктүү доскабызда улантабыз. Демек, биз деген 100 тыйындын бирөөсү 1%ке барабар болот деп айттык, Анда жазабыз. 100 тыйын, демек 100дөн бирөөсү деген сөз, 100дүн бирөөсү 1%ке барабар экен. Ал эми 100дөн 1ди биз деген ондук бөлчөк түрүндө дагы жазып алсак болот. 0,100дөн 1. Ал эми ондук бөлчөктөрү кантип алып келиш керек экендигин мен мурунку сабакта түшүндүрүп бергем. Эгерде ким түшүнбөй жатса, силер бул жакта ссылка аркылуу кирип өздөштүрсөңөр болот. Демек, байкагыла. 100дөн 1, эгерде ушул үстү жагы алымы 1ге барабар болсо, демек бул жак 1% чыгат экен. Эми 10%-ти табыш үчүн биз деген 10ду 100гө бөлүп коебуз. Же болбосо 100дөн 10. Бул болсо 10%ке барабар. Же болбосо ондук бөлчөктөрүнө 0,1. Үстүн карайсыз, үстүнө байкайбыз. Ал эми 100%-ти табыш үчүн биз деген жөн гана 100дү 100гө бөлсөк 100% чыгат. Ал эми 100% канча барабар экен? 1ге барабар. Демек, биз мына ушинтип проценттерди таба алсак болот. Мисалы үчүн, 10 эмес бул жакка каалагандай сан коюп койсоңор болот. Мүмкүн 5% тапкыңар келет. Бул жакка 5 коюп коелу үстүнө. 5ти 100гө бөлүп койгула деген сөз. Мына ушинтип ар кандай 20% же болбосо 30%-ын тапсаңар болот. Эми биз жана сөз кылып кеткен файлдарды чыгарып көрөлү. Демек, 1300 файлдын 195 файлы көчтү дейт, Демек, муну кантип чыгарабыз эми? Бизде 1300 файл бар экен. 1300 файл. Биз муну деген толук деп эсептейбиз. А толук деген нерсе бул 100%. 100% толук. Демек, 1300 деген 100%ке барабар экен. Толук. Ошол 1300-түн 195 файлы көчтү. 195 файлы биздин телефонубузга көчтү. Демек, эгерде 1300 файл болсо, анын 195% көчсө, анда канча процентке барабар? Мына жердейбиз. Демек, муну чыгарыш үчүн биз эмне кылабыз? Пропорция түрүндө көбөйтүп салабыз. Пропорцияны мен мурунку сабакта түшүндүрүп берип кеткен. Эгерде ким түшүнгүсү келсе, анда бул жакта ссылка аркылуу кирип түшүнүп алса болот. Демек, азыр x менен 1300-түн көбөйтүндүүсү 195 менен 100дүн көбөйтүндүүсүнө барабар болот. Демек, 1300
көбөйтүлгөн x барабар болот экен 100 көбөйтүлгөн 195ке. Анда x табыш эмне алабыз? 100 менен 195-тин көбөйтүндүсүн астына чөк салабыз. 100 көбөйтүлгөн 195 бөлүнгөн 1300. Эмне үчүн мен муну 195 менен 100гө көбөйткөн жокмун? Аны мен да мурун түшүндүрүп берген. Демек азыр бул жакта жөн гана мага оңой болуш үчүн да. Демек нөлдөр менен нөлдөрдү жоктук салам дагы жөн гана 195-ти 13гө теңдеп салам. Ал эми 195-ти 13гө бөлсөм барабар 15 чыгат. Демек бул жерибиз 15 экен. 15. Демек 1300 файлдын 195-и, ошонун ичинде 195-и 15%га же болбосо процентке барабар экен. Мына ушинтип процентти чыгарып алсак болот. Эми кийинки эсепке көңүл ортодо мындай суроолор келип калышы мүмкүн. 64 санынын 25% канча дегенчи? Демек, буну кантип чыгарабыз? Биз деген элестетиш керек. 64 деген бул толук сан. Эч жеринен кемебеген, мындай кемитилбеген толук баштапкы сан. Демек 64 канча пайызга барат? Бул жөн эле берилиши. Ал эми биз эсепти чыгарарда пропорция түрдө башкача жаза алабыз. 64 бул деген толук 100% деп элестетели. Анын 25-и жана баса пайыздын астына пайыз жазылат, сандардын астына жана сандар жазылат. 25%-ын жазабыз бул жерге. Анан бул жерде x плюс белгиси да. Демек 64 санын 25%-ы канчага барабар? Анан пропорция алабыз. Демек x менен 100%-тин көбөйтүндүсү барабар болот болчу 64 менен 25%-тин көбөйтүндүсүнө. Эми биз x-ти табыш үчүн бул сандын астынан да бул санды чөк салабыз. x барабар 64 көбөйтүлгөн 25% бөлүнгөн 100%. Эми процент менен проценттер кыскарат. Демек, таптырба. Бул 100 деген кандай сан эле? 25 көбөйтүлгөн 4, 25 көбөйтүлгөн 4. Эми 25 менен 25терди кыскартабыз дагы. Жөн гана 64 бөлүнгөн 4 калды. Жок, 16. Демек, 64-тün 25%-ы 16-га барабар экен. Кийинки эсепке көңүл буралы. Эми мындай суроо келип калышы мүмкүн. Кайсы сандын 12%-ы 15-ке барабар болуп калышы мүмкүн? Бул жөн гана берилиши. Эми биз муну мындай кылып элестетели. Бул x деген белгисиз сан. Бирок ал 100%-ке барабар дейли. X 100% болсун дейли. Анын 12%-и барабар экен мына могул 15-ке. Мына, демек, x-тин 12% 15-ке барабар экен. Анда биз деген пропорцияга туруп x-ти таба алабыз. x көбөйтүлгөн 12% барабар болот 100 көбөйтүлгөн 15%. Жок, 100% көбөйтүлгөн 15. Проценттер жазсак деле болот, жазбай койсок деле болот. Айырмасы жок. Баары бир кыскара. Демек, 100% көбөйтүлгөн 15 бөлүнгөн 12%. Процент менен проценттер кыскарат. Бул жакта бул 15 деген 3 көбөйтүлгөн 5ке барабар. 3 көбөйтүлгөн 5, а 12 деген 4 көбөйтүлгөн 3. 3 менен 3 кыскарат. А могу 100 деген 25 көбөйтүлгөн 4, 4 менен 4 кыскарат дагы. Бул жакта 5, 25 калды. Демек 125. Демек мына бул 125. 125-тен 12%-ы 15-ке барабар. Демек, кайсы сандын 12%-ы 15-ке барабар? Мына жөн гана 125-тен 12%-ы 15-ке барабар. Эми азыр силерге мен проценттер менен кантип оңой иштөөнүн дагы бир жолун көрсөтүп кетем.
мындай лайфхак деп койсок болот. Мына азыр көңүл бурууга. Мисалы үчүн 70-тин 20%-ин таптап коет. 70-тин 20%-ин таптап коет. Анда биз кантип тапсак болот? Жөн гана биз деген мынакей 70-ти 20-га көбөйтүп туруп, 70-ти 20-га көбөйтсөк, демек 7-ни 2-ге көбөйтөбүз, 14. Анан бул жерде 0, бул жерде 0, ушул 2-ни тап коебуз. Демек 1400 70-ти 20-га көбөйтүп туруп эле мына могул 2-нөлдүн жоктолуп коебуз. Демек 70-тин 20% 14-ке барабар. Же болбосо 60-тын 40% канча деген суроо келип калышы мүмкүн. Демек 60 менен 40-ты көбөйтүп койсоң, 60 көбөйтүлгөн 40. Демек 6-ны 4-кө көбөйтөсүң 24, 1 2 0 экен, 2 2 0. Демек анан жөнүндө 2 0 бүлтүп сызып алсаң. Демек 60-тын 40% 24-кө барабар, 70-тин 20% 14-кө барабар деген сыяктуу. Эми дайыма эле 40, 20, 60, 70% келе бербейт турабы. Бул жакта деген мисалы үчүн 15% да келип калышы мүмкүн. Анда аны кантип чыгарабыз? Анда аны деген биз мынтип чыгарабыз. Мисалы үчүн 80-дин 15% дейм. 80-дин 15%-ин табалы. Байкайлы, 15% деген бул 10% кошулган 5% турабы? 10% кошулган 5%. Демек, бул 15% барабар. Биз муну ушинтип тапсак болот. 80%, 80 көбөйтүлгөн 10%, анан 80 көбөйтүлгөн 5%. Барабар. Кантип табат элек? 80 10-го көбөйтүп койсок дагы 800 болот. Бул артка 2-нөлдүн көчүрүп салабыз. Демек 8. 8. Демек 10% 8 болсо, анда 5% анда болот. Демек 8-дин жарымы 4. Анда 10% 8 болсо, 5% 4 болсо, экөө кошулганда канча болот? 12. Демек 80-дин 15% 12-ге барабар деген сөз. Дагы бир мисал келтирели анда. Демек, биз азыр 70-ти биз деген мынтип жазалабыз. 50% кошулган 20%. 50-ге 20% кошсок, бул эте 70% болот. Турабы? Эми карайлы. 52-нин 50% канча болот? Демек 50% деген бул жарым деген түшүндүрөт, 52-нин жарымы деген түшүндүрөт. Демек 52-ни 2-ге бөлүп койсок, бул деген 26. 26. Ал эми бул жакта да бизде 20% бар. 52-нин 20%-ин таба албайсыз да туурабы? Мындай таба алат, бирок оорураак да. Биз деген могу 20%-ти башкача өчүп туруп, мына бул жакка жазайын. 10% плюс 10% деп алсак болот турабы? Onun onda 20%. Demek 70 var ne tura? Emi 52'nin 10%'ini tavalayın. Demek 52'nin 10%'ini tavalsak, jonuna 10% oldu, götürdü bu жаққа koyup 5,2. 5,2. Demek qaraptыңlar. 50% 26 olsa, 10% 5,2 olsa, 10% 5,2 olsa, bарын qoşup salsak, процент шығады азыр. Демек 26 бұл жақ деген 10,4. Демек 36,4 деген сан келіп шығады. Мына проценттер менен кантип иштеш керек экенин түшүнүп алдык. Эгерде кимде ким түшүнбөй калган болсо, же болбосо суроо пайда болгон болсо, анда комментарий калтыргыла. Ана каналга жазылганды унутпагыла, досторуңар менен бөлүшүп дагы унутпагыла. Мен жаңы Telegram канал ачкантам, ал жакта биз ортого кандай эсептер келет, аларды кантип чыгаш керек экендигин талкуулайбыз. Мен аны ссылка калтырып коем. Кийинки сабак биздики практика болот. Силер менен Эргин Сеймин болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңуздар.